Кыргыз адабиятынын классик акыны Алыкул Осмонов 1915-жылы 21-мартта Панфилов районундагы Каптал Арык айылында туулган. 1928-жылга чейин Фрунзе Токмок балдар үйүндө тарбияланып, Фрунзе педтехникумда окуйт. Бирок ден соолугуна байланыштуу бул окуу жайды бүтүргөн эмес. Эмгек чыйыры чабуул журналынан башталып, Ленинчил жаш гезитинде уланат. Анан Кызыл жүк деген алгачкы ыры Сабаттуу бол гезитине 1930-жылы жарыяланган. Акын дүйнөлүк жана орус адабиятына кызыгып, алардын бир тобун эне тилине которгон. Кыргыз фольклоруна терең маани берүү менен эл арасында көптөгөн уламыштарды чогултуп, алардын негизинде ондогон поэмаларды жазган. Алыкул Осмонов 1938-жылы 9-апрелде СССР Жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө өткөн. Ошол эле жылы Ардак белгиси ордени менен сыйланган. Акындын бир нече жыйнактары, поэмалары жана балдарга арналган чыгармалары орус, англис, эстон, казак тилдерине которулган. Анын 60тан ашык ырларына обон чыгарылган. Алыкул Осмоновдун чыгармалары орто мектепте, жогорку окуу жайларында кеңири окутулат. Алыкул өз өмүрүн ырсыз элестете алган эмес. Ошондуктан өмүрүнүн акырына чейин поэзияны ыйык туткан. Айрыкча «Ата журт» деген ырда Алыкул замандын портретин абдан эле элестүү жана жеткиликтүү кылып берген. Жылуу кийин, жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу бороон улуп, кар уруп, суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын, токтойт турчу ата журт. Залкар акын 1950-жылы 12-декабрда дүйнө салган.